Salam dostlar, bugün biz sizler menен Audi S400 машинасын карап көрөбүz. Бул өз убагында аябагандай бренд машиналардын катарына кирген. Азыр болсо албетте деген уже 30 жылдын тегереги болуп калгандыктан азыр деле жаман машина эмес. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүңүз, лайк басып подписка болуңуз. Бүгүн ушул убакытта азыр мен Audi'нин S4'түн толук минус плюс жактарын айтып, сиздер менен толук бөлүшмөкчүмүн. Анда эмесе кеттик. Audi боюнча сөз кыла турган болсок, Audi биринчи поколениясы S1 болуп чыккан. Ал болсо 1968 жылы чыгып, 1976 жылы аяктаган. Audi 100 S1'дин объему 1.6-1.8-1.9 деген объемдо болгон. 80ден 115 аттын күчүнө чейин. Эмнеге Audi S1 жок биздин Кыргызстанда деп ойлонуп жаткандырсыз. Анткени бул машинанын саны 827 гана болуп чыккан. Андан кийин экинчи поколениясы S2 чыккан 1976 жылдан 1984 жылга чейин. 1.6-2.1 объемдо чыккан. 136-170 аттын күчү менен. Андан кийин Audi 100 S3 чыккан. Көбүнчө аны жөн эле Audi 100 деп атап коет. Audi 100 S3 1982 жылдан 1984 жылдары чыккан. 1.8 объемдон 2.5 объемго чейин. Audi Stone'ун күчү 74 аттын күчүнөн 163 аттын күчүнө барабар. Мына достор, ошентип 1991 жылы сиз көрүп турган видеодогу Audi чыгат, S4 болуп. Audi 100 S4 1991 жылдан 1994 жылдары чыккан. Audi 100 S4 мурдагы поколенияларына караганда мыкты, более комфортный, абдан бышык болуп чыккан. Кузов жагы дагы, салон жагы дагы өзгөчөлөнүп, жасалгаланып чыккан. 2 объемдон 2.3 объем, 2.8, 4.2 объемго чейин чыккан. Бул машиналардын күчү 174 аттын күчүнөн 280 аттын күчүнө барабар. Алды тарткан дөңгөлөктөрү менен бар, жана 4 дөңгөлөгү тарткан Quattro деген дагы бар. 1994 жылы Audi 100'дүн атын өзгөртүп Audi A6 деп койгон, A6 деп. Мына ошол себептүү Audi 100 S4 менен Audi A6'нын окшош жактары көп. Плюс жактарын айтайлы достор. Бул машинаны мен 3 айдан ашыгыраак айдадым. Ошол айдап жүргөн кездерде мындай көрүп турганыңыздардагыдай бул машина абдан мындай прочный машина десек болот, бекем. 6 скоростьтен турат. Задний ходду кошкондо. Бардачогу мындай кеңири эле десек болот. Жана бул алды жагында дагы бардачок бар. Кичинекей документтерди салганга, телефон койгонго мисалга айтканда. Бул деген печкалары өзү деген сразу жанат, суукка байланыштуу деген өзүнүн контролеру бар. Мына көрүп турганыңыздардай мыкты машина. Машина абдан бекем, мисал үчүн деген авария учурларында дагы мисал айтканда аябай бекем, темири катуу, анча-мынчага чирий бербейт. Бирок албетте 30 жыл болгондугуна байланыштуу кээ бирки мына эшик жактарынан чириктерди тапсаңыздар болот. Бул сиденьялары жылыйт. Бул алдыңкы пассажир жак менен айдоочу жактыкы. Бул жерден контроль кылса болот. Ысыктарын 1-2 деп мында 6га чейин бар.
туманный фар, аварийкалары. Анан болсо бул күзгүнү бул жерден контроль кылса болот. Момунтуп басып, анан өйдөгү ылдыйга же болсо капталга дегендей. Экөөнү тең. Бул жерден ручной албетте. Роль болсо жумшак, гидравлика. Тормоз газдары болсо мындай өзүнүн ооругуна жараша мындай бир аз катуу десем дагы окшобой калат. Бир аз мындай тыңыраак десем болот да. Жакшы. Анан болсо бул аябай резвый машина. Тоо таштарга, тоолуу жолдорго, ушундай өңгүл жолдорго мыкты машина десек болот. 30 жыл болгонуна карабастан бунун көп нерселери мындай оңой эле сынып калбайт жана калган эмес. Жана дагы болсо бул алдыңкы айдоочунун олтургучун өйдөгө көтөрсө болот, ылдыйракка түшүрсө болот, ушундай алды аркага жылат. Мотор жагын айта турган болсок, 2-3 объемдогу мотор. Арадан 30 жыл өткөнүнө карабастан бул машиналар жакшы сатылат. Комфортный десек дагы болот. Ичи кенен, климат контролю бар. Ходовой жактары дагы жумшак аябай. Орусча айтканда выносливый, надежный машина. Багажниги дагы чоң. Сырттан ызычуулар угула бербейт. Трассада өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтөт. Мындайча айтканда немецтер жасаган качество. Айта берсек, мактай турган жагы көп. Анткени бул машина элге таанылып, билинип калган машина. Минус жактарын айта кетейли достор. Машина эски, абдан 30 жыл болуп калды. 94-чү акыркы чыккан машинасына болсо 27 жыл болуп калды. Салон жактары чынында эле эски болуп көрүнөт. Мындайча айтканда легендарный машина болуп калганы менен, бирок азыркы машиналарга салыштырмалуу вид көрүнүшү дагы бир топ эле эски экенин байкасак болот. Машинаны сатып алгандан кийин кубанасыз албетте, бирок сатып алгандан кийин башкачарагын жаңы маркадагын албапмын деп ойлонуп каласыз. Эшик жактарынан чириктерди тапсак болот, жана кычылдаган звуктары менен ачылып жабылган кезде. Кээ бирки запчасттардын табыш аябай кымбат. Жаңы запчасттары жок, БУ гана ала аласыз. Бензинди көп жейт. Парковка кылган учурда кыйын. Машина алыс жолго жакшы болгону менен күнүмдүк жашоого кыйын. Мындайча айтканда элпек эмес. Алдыңкы фаралары аябай жарык болуп жанбайт. Дегенкиси машина эски болгонуна байланыштуу майда чүйдө ар кандай проблемалары көп. Достор, видео жаккан болсо лайк басып подписка болуңуз. Сөзсүз кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.